Сүйлөп койгон болсоң эле анда келип эле жоопко тартып берчү болсоң анда кыргыздын чыгандарын баарын талкалап жүрүшөт. Мен өзүм келип башыма атпайм. Сүйлөп окугум бар айтканга. Биз ал окугубузду жакшы өздөрүштүрөбүз. Бирок онда бийликтин тушунда эле бир адилетсиз акты жеп калышы мүмкүн. Бирок биз ошол жеп калам деп коркконубуздан кесепет ушул. Бийликке чейин баары кристалдай болот. Бийликке келгенден кийин баардыгы кыйнай баштайт. Андай болбойт. Адилеттүүлүккө чакыралы, эки тарап болбойбу. Соц тармактагы жазып аткандар айтат эле, жүзүңөр жок, бети башыңардагы жабык, таанылган эмес. Bunday tarqatып аткан маалыматтарда аларга да чара көрүш керек, калыстык үчүн да. Эмне үчүн бийликте эле айткан, сын айтып койсо эле алга чара көрөт дагы, кандайдыр бир адамдардын аброюна шек келтирип, барып үйлөрүн тартып, коомчулукка жарыялап, эртең бирдеке болуп кетсе ушул жерге келгиле. Үйү могул экен талкалайбыз дегенде ишарат кылып атпайбы? Бирөө барып алып, бир саясатчынын үйүн. Аны дагы тартсак, ошондо калыстык болот. Эгерде аны карабай эле, укпай эле бир жакты кылып аткан болсо бул калыстык эмес. Менимче президент деген эч кандай бир топтун дагы эмес. Бир үчөөнүн дагы, бир партиянын дагы эмес. 6 миллиондун атасы болуш керек. Болду. Бирдей караш керек барды. Биз ошол эле талап кылып атабыз. Бирдей караңыз. Бул жакта ким сүйлөп атат, бул жакта ким сүйлөп атат, айырмасы жок. Бирок тилекке каршы тандалма болуп келатат. Буну дагы бир жакшы жолуна түшөт деген ниет кылабыз. Эгерде түшпөй эле жанагындай дагы деле ушундай мыйзамсыздык уланып, өзүм билемди улана берсе, кыргыздын уулу катары, кыргызстандык катары, кыргыздын жараны катары өзүбүздүн укугубуз бар. Бийлигибизге дагы, башкасына дагы айта турган. Ошолорду пайдаланып айтабыз жана кадамдарыбызды кылабыз. Рахмат, сынбаңыздар, кыскасы адилеттүүлүктү талап кылганга баарыңыздар бекем туруңуздар. Достор, туура түшүнөсүздөр, биздин кандай болот ошону сурап турчу. Урматтуу достор, биздин микрофондун заряды туруп калган окшойт. Жакшы эле угултабыздар. Комментарийге жазып койсоңуздар. Урматтуу достор, мунун баары күтүүсүз болгондуктан телефондогу заряддар да өчүп атат. Кечирим сурайбыз. Кайталоочу өзүңүзгө маалым болгондой, биз азыр ушул Оразайымдын чыгышын талап кылып, бошотушун талап кылып күтүп турабыз.
ушул каналда эгер өчүп калса Мухлияс Мырзатовдун каналынан көрсөңүздөр болот. Же болбосо кайсыл эле бир группаларга кирбеңиздер, түзөкчүлөр бөлүшүлүп турат. Ошол жактан тапсаңыздар. Жарым саат мурда деп, жарым саат мурда айткан. Өзүнө чыгып, өзүнө чарп болду. Бирөө бар болду. Бирөө алып чыгат го дейм, адвокат ичинде болуш керек менимче. Канча бар ошондо дагы убакыт? Дагы убакыт күтөбүз. Назира, саламатсыңбы? Сен бизди түз көрүп атсаң керек, менимче. Жок, барыңыз, мистер. Азыр мен микрофонду саям. Сиздер айтып коесуздар, угулду же угулбады депчи. Карап турчу, жандыбы? Жок. Урматтуу достор, сураныч мүмкүн болсо тез мага жазып коюңуздарчы комментарийга. Азыр үнүм угулуп атабы? Себеп дегенде ушундай. Ушундай ситуация болуп атат, достор. Бираз аппараттарыбыздан сиздер билесиздер, биздин аппараттарыбыз аябай мындай аракет жасап атабыз, достор. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Дагы бир экөөңүздөр жазып коюңуздарчы, угулуп атат дейт. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Келиңиз. Урматтуу мекендештер, бул жерде эжелерибизди бир аз ары бери туруп көпчүлүк кылбаңыздар деп айттык. Бул жакта биздин да конокторубуз бар. Ошол конокторубуздан маалымат алганча комментарий алалы. Саламатсызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Атырайым, бүгүнкү акыбал боюнча маалыматыңыз бар болуш керек. Албетте, эртең мен пикиримди билдиргем, бул мыйзамсыз деп. Ушул боюнча Эми бизде бул сөз эркиндигине болгон чабуул катары кабыл алам. Анткени азыр мыйзамдардын жаңыда мыйзамдар кабылданып такталган эски мыйзамдар иштеп атпайбы? Негизи эле ар бирибиз бул эми адам баласы төрөлгөндөн кийин дем алабыз, анан ойлонобуз. Ошол ойубузду айтабыз да, бул укук бизден ажыратылгыс укук да. Аны бирөө чектеп ажыратканга укугу жок. Андан кийин өз пикирибизди айтканда албетте бирөөнүн аброюна шек келтирип, же болбосо жалган маалымат таркаткан болбойт. Бирок кайсы бир саясатчыны же болбосо мамлекетте болуп аткан саясий иштерди боюнча пикирибизди билдиргенге толук кандуу укугубуз бар ар бирибизде. Ал албетте бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Анан ар кандай интерпретация кылып, эмиши ушак кылып туруп анан кийин жамандашат. Эми анын баарыбыз өткөнбүз. Анан азыр эми Орозо айымга карата болуп аткан иш-аракет бул мыйзамсыз. Бардык биздин ошол мыйзамдарга ылайык сөзсүз түрдө алдын ала айтылыш керек болчу. Адвокаттын жанында кош керек болчу. Кайсыл берене берилип, кайсыл нерсеге күнөөлөп атканын ачык айтыш керек болчу. Барып аэропорттон кармап, ал эмне деген террористпи же эмне, экстремистпи? Эми чоң килтеген коррупционерлерди килтеген чыккынчыларга барып узатып коюшат. Анан кийин биякта болсо 27 жаштагы жаш айымды ошентип кол бутун бурап алып кеткен туура эмес. Мыйзамсыз. Анан сөз эркиндигин эми биз кыргыз өзгөчө сөз эркиндиги менен жашап келгенбиз. Сөз эркиндиги биздики абадай эле да. Анан кийин ошол сөз эркиндигине болгон чабуул азыр эми мына 1-2-3 блогерди бекитишти, ал ошондой ушуга окшогон биренин негизи менен азыр Орозо айымды эртеңки күнү ар бирибизге билдиришет. Анан мен эмне эсептейм? Чоң көйгөй юридикалык жактан, мамлекет башкаруу жактан. Бизде атайын көз карандысыз лингвист азыр ошол астында иштеген мамлекеттик экспертиза кызматы лингвисттери өзүнүн жыйынтыгын чыгарышат. Баары жок депчи, мисалы Орозо айым айтканынан же болбосо мен айтканыман чыгарышат. Анан кийин ал деген мамлекеттин алдында иштегенден кийин
өкмөттүн ошол азыркы кабинет министринин алдында иштеп аткандан кийин ал сөзсүз түрдө бул кызыкчылыктар какылыштып коет. Конфликт интересов. Алар деген өзү башка баягында милиция, сол колу милиция болсо, оң колу юстиция министрлиги ошол экспертизаны турабы, анан бири-бирине каршы чыкмак беле. Сөзсүз түрдө бири-бирин колдоп турат. Бул көз карандуу болгонуна Биздин дагы аэропортто кошто барган артынан жетип барган биздин юристтерибиз адвокаттар болгон да. Аларга ошол жактагы органдын адамдары ОВДга барса, управленияга барса, ал жерде мындай күнөө коюшат. Мен СМИлерден да жана башка жактан да ушул маалымат так тарады. Бирок азыр бул жактан бизден адвокат чыкты, бири сүйлөшүп чыкты. Буну жөн гана свидетель катары алып келишиптир деп бул жакта такыр башка маалымат бар. Эми албетте Розаимди эми жаш кыз деп балким коомчулук колдобой коет, өзгөчө Бишкек шаары колдобой коет. Ошол эле биз бөлүп коечука азыр Балконскийлер анан региондордон келгендер айылыктар депчи. Анан ошол Бишкек алып келгендердин себеби мен ойлойм да, ошол Балконскийлер Розаимди колдоо болушу мүмкүн дегенчи. Бирок байырмасы жок да, баары жарандар. Кандай разделяй власть болуп, кандай бизди бөлүп жарбаган күндө дагы баары бир эгерде сөз эркиндиги кандайдыр бир акыртакыр кызып атса биригип кетебиз. Бул парк тастыктаган нерсе да. Андан кийин негизи юрист катары айтып атпаймынбы, бул биринчиден койгон беренелери мыйзам бузуу дегендер чындыкка жатпайт. Андан кийин процессуалдык кодексти бузуп бул дагы мыйзам бузуу. Анткени азыр ошол Оштон Бишкек алып келгенге чейин жашайымга кандай гана сөз айтып барды, андай гана Мен ошол мен дагы агасы катары мындай көрүп атам да. Буну канча эркек алып келди? Жана 8 саат бул жаш кыз менен кимдер болду? Бул укуктук жагы дагы өтө чоң. Аял болбойт. Негизи адвокаты жок камап, андан кийин ошол 8 саат алып келатканда кандайдыр бир моралдык басым көрсөтүп коркутуулар болушу мүмкүн болчу. Ошондон мен да корктум да. Мен ошондой айттым. 8 сааттын ичинде кандайдыр бир болот депчи. Анткени мен ушул активизмде коомдук жерде 20 жылга жакын аралашып жүрүп, Бижлакаев, Бакиев, Мамаев маалында кыз айымдарды коркуткандары кантип сатып чыгып сол менен өзүм башыма өткөн нерсе да. Андан кийин андай нерсеге мен мисалы биздин алдын барган ошолорду алып барганга мен каршымын да, болбойт. Айымдын өзүнүн орду бар. Негизи айымды эркекпи айбасы жок, бул учурда сөзсүз түрдө адвокатын чакырып, повестканы колуна кармап, жантип аэропорттон камабай сыртка чыкканын чектеп койсо эле качмак эмес Розаим. Кел десем эмне качпак беле. Барып катышмак. Андан кийин жок, андан кийин күбөнү, эжеке мындай да, күбөнү күч колдон алып келбейт. Күбөдө. Аны мойнтуп алып келиш керек болчу, керек болсочу. Мойнунан чакыртыш керек. Андан кийин битеген тиги кээ бир саясатчылар арыкты кечип башка мектепке катышат, аларды кармай алышпайт. Анан кийин жашы чеке айымды алып туруп анан кийин Баткенде 36-37 адам өлтүрсө, аларга тийбей анан келтирип жап-жаш ушул Розайымды кармап кеткени бул арсыздык, алсыздык, арамдык болуп атат да. Тилекке каршы мыйзамсыз аябай болду. Андан кийин эми азыр Розайым чыкса айтар. Мен бир гана азыр бир күнү үмүтүм, акыркы үмүтүм бул ошол кандайдыр бир басым болуп коркуткандыр. Түшүнүктүү. Сиздер суранычы ушул эжелер аталар бардыңыздар, биригип кыз катары ары барып сүйлөшүп, мындай ичинде эмне болду, баарын бир маалымат катары кийин бөлүп айтып берсеңиздер. Сөзсүзгөндө эми сөзсүз түрдө биз жактан азыр чыгаардын алдында булар эмне деп чыгарат?
Азамат Атырайым. Арам жет дегендей сөздермен чыгарат. Бирок сиздер сөйт дегенде ал акыркы күндө мага курбусу чалып айтып атат. Акыркы 3 күндө катуу болуп аткан болчу деди да. Анан билети бар болгондуктан анализдердин баарын өтүп алып, ошол Москвага жетсем ошол жактан лечение кыламын деп айтып эле деп ал ыйлап атат да. Аны атасы да тастыктады да. Бүт дары-дармектери менен чогуу болчу депчи. Баары мыйзам үстүндө. Анан кийин бул азыр эми шайлоонун алдында да болуп кийин шайлоодо күч сөздөр айтып атпайбычы. Ошон күч сөз айтып чыккан ар бир жаш баланы ар бир жаш айымды камап чыга берсек болмок. Бул адаттан рахмат. Рахмат Атырайым. Бизде азыр микрофондордун баардыгын зарядтарды текшерип ошон үчүн кечирим сурайбыз. Кечирим сурайбыз. Болушунча маалыматты бергенге аракет жасап атабыз достор. Ал жак бул жактан болсо да чындыкты түз көрүп атасыздар. Сиздер биздин менен бирге болуңуздар. Адвокаттын эрти чыгып кетип калган? Жок, кеткен жок да, бул жерде да. Күтүп атат. Зарядсыз жетеби дейм. Билбейм, көрөбүз да. Бираз. Урматтуу Сайрагүл Каратаева, ушул сөзүңүзгө сиз да бир күн болсо бир күн өзүңүздүн эмес, башка бирөөлөрдүн жоголушуңуз мүмкүн, бирок Оразайым Нарматова жалгыз өзүнүн келечегин ойлобой, жалпы кыргыздын эли келечегин ойлогондуктан аракеттерин жасап атат. Ал өз амбициясы менен бирдемкелерди ойлосо, андай сөздөрдү айтмак эмес. Наоборот, бийликке жагынып, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы бир жерлерге отурмак. Данияр Абдыкаров, туура айтасыз, туура айтасыз. Мен сөзүңүзгө кошулам. Макул. Назира, туура түшүнөм. Ким экенине бул жерде комментарийлерден деле көрүнүп турат. Ошондуктан достор, мен комментарий бербегенге аракет жасайм. Канат. Зефир кимде кетет? Басы неме Урматтуу достор, туура түшүнөсүздөр. Күн бүгүн борборубузда бир аз суук болгондугуна байланыштуу келген машиналардын да олтурушат, күтүп көпчүлүгү бул бетте мына караңыздар. Машиналар бирден машиналар кете элек. Жумуш убактысы бүткөн. Тарапташтар машиналары ушул жерде ичинде. Эми канча жолу айтылса да дагы бир жолу айткым келип атат. Себеби мурдагы шайлоодо дагы ушундай буттоосууларга барган Сооронбай Жээнбековдун бийлиги. Бул шайлоодун дагы алдын ала тийишип көрөлүчү, бир кандай реакция кылат экен деген бир мындай чечими болуп атат булардын. Мындай баарыбызга белгилүү болуп калды азыр. Эгер жаңы киргендер болсо айтып өтөлү. 310-310 ушундай беренелер тагып аны аэропорттон тутуп алып келген. Бирок бул жака келгенден кийин жок, биз күбө катары алып келдик деп айтып атышат. Бирок күбөнү чакырат, аны тутуп кармап келбейт. Бирөөгө өлүм тилегечең өзүңө өмүр тиле дейт.
негизи эле ушул фейктер боюнча айткым келип атат. Кайсыл убак болбосун шайлоо жакындаган сайын фейктердин саны көбөйөт, өсөт, активдүү боло баштайт. Кайсы каналда болду? Мекендешти болот. Инстаграм болобу, YouTube болобу же Facebook болобу, ошол баракчалардан байкасаңыздар керек. Эч кандай бир сүрөтү жок, кээ бирлеринин аты деле жок, мындай тамгалар жазып койгон же башкача бир нерселер жазып койгон, бирок ар дайым негативный сөздөрдү, комментарийлер жазып калтырат. Болгондо дагы бийликти жактап, а бирок оппозиция деп айтайлы, оппозицияны каралап жамандап келишет. Биз менен болуп туруңуздар азыр жарым саат деп айтканына Жарым саат 40 мүнөт өттү. 40-50 мүнөттадай болду. Жарым саатта чыгат буйруса деп кирип кеткенине 40-50 мүнөттө болуп калды. Күтүп турабыз азыр. Туура айтат, аларга Найка Сайрагүл дегенде болуп салайлы. Буларга теңелип айткан сөзүнө сөз жазып кереги жок. Себеби булар коомчулукта булар жок адам. Чындыгында эмне кереги бар? Ушундай апаларды, аталарды бул жерде үшүтүп, жок эле нерсеге чакырып, жана бир активист айтып өткөндөй, эмнени сурашты же эмне кылышты билбей, башка толтурса керек деп айтып өттү. Бирок оны табып чыдайт го, Урматтуу достор, туура түшүнөсүздөр. Биз эфирден чыгып, бир дагы 10-15 мүнөттөн кайра чыкканга туура келип атат, достор. Зарядка коюп, кайра чыгабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бөлүшүңүздөр, сураныч, ийгилик.